Demek biz bir sözde alalı. Misal için go. Go bul baru degendi düşündürötken. Эми go деген сөздү biz таблицага салышыбыз керек экен. Биздин таблицабыз мына төмөндөгүдөй. Так, төмөндөгүдөй таблица сызабыз. Таблица бул плюс, минус, суроо, анан учур чак, өткөн чак. Ой, жок. Өткөн чак астында. Келер чак, анан өткөн чак. Ошондо бул жакка мен, I, you, сиз, сен, сиз, we, биз, they, алар, he, ал, she, ал. Өткөн чакта дагы ошондой. I, you, we, they, he, she. Келер чакка дагы жазабыз. I, you, we, they, he, she. Таңгыч формасы дагы болот, I, you, we, they, he, she. I, you, we, they, he, she. Бул жакка да жазам. I, you, we, they, he, she. Так, суроолуу формасына дагы жазабыз. Кичине мындайраак жазам мен. I, you, we, they, he, she. I, you, we, they, he, she. I, you, we, they, he, she. Анан эртең деген сөздү жазып коеюн, бияка бизге керек болот. Tomorrow, эртең. Today, бүгүн. Кече күнү деген yesterday болот. Yesterday, кече күнү. Так, ошондо эми go деген этишти алып атабыз, Мен барам деп айта турган болсок, анда I go. Сен барасың, you go. Биз барабыз, we go. Алар барышат, they go болот экен. Кишиге келгенде goes болуп калат, s уланып калат, о менен бүткөндөргө и дагы уланып калат. Анан мен барбайм деп айта турган болсок, don't деген сөздү кошуп коет экенбиз, I don't go. Мен барбайм. You don't go. Сен барбайсың. We don't go. Биз барбайбыз. They don't go. Алар барышпайт. Кишиге келгенде doesn't болуп калат экен. Doesn't go. Ал барбайт. Ал барбайт. Суроо берсек, do дегенди башына коет экенбиз, могу төртөөнө do кетет экен. Do I go? Мен барамбы? Do you go? Сен барасыңбы? Мисал үчүн сурайбыз, сен мектепке барасыңбы? Кандай болот? Чатка жазыңыздар же кол көтөрүп мага ким мындай, мен азыр суроолорду берейин, англисчеге ким которуп берет, Так, Ырыскүл, микрофонду жандыралы. Do you go to school? Сен мектепке барасың? Жок, мен барбайм. I don't go school. I don't go. Өзүң барасыңбы десекчи? Өзүң кайра эле. Кандай болот? Суроону кантип баштайт экенбиз? Do менен. Do you go to school? School. Мен мектепке эртең барам. I go to school tomorrow. Tomorrow деген сөз бар. Эми мен эртең барам деп айтып атпайсызбы? Эртең болгондо келер чакта да, оюбуз келер чакта болгон үчүн
I will деп тұрған айтабыз да. Қана? I will go to school tomorrow. Мен ертең Бишкекке барам. I will go to in Bishkek. Bir жаққа болса to деп айтабыз да. Мен Бишкекке барам. Ертең мен Бишкекке барам. Сөйлем. Tomorrow I will go to Bishkek. Жақсы. Абдан соның. Ертең мен Таласқа барбайым. I won't go to Talas. Ертең. Tomorrow I won't go to Talas. Ова, абдан жақсы. Won't деп қысқартып айтабыз, же ол болса will not деп айтады екенбіз, Так, Хырыскүл абдан жақсы. Мына көрдіңөр бі? Ойыбызды мына азы бир эле этишти алып эле канча формага коюп атабыз, А сенчи эртең Ошко барасыңбы десек кандай болот? Do you will go to Osh? Мына суроолуу форманы карайбыз, келер чакта айтылып атат, мына могул жакты карайбыз. Ошондо will менен эле баштайбыз. Do менен эмес, do менен бул күндө болгон нерсе. Кана? Will you go to Osh? Сен эртең Ошко барасыңбы? Эртең. Tomorrow will you go to Osh? Азаматсыз абдан жакшы. Эми ошол tomorrow, эртең, бүгүн, кече күнү деген сөздөрдү биз сүйлөмдүн башына койсок болот экен, же эң аягына ошондо. Tomorrow will you go to Talas? Же болбосо will you go to Talas tomorrow деп бүтүрөт экенсиз, көрдүңөрбү? Же башында, же аягында. Мына ушул таблицаны аябай мындай эме кылышыбыз керек да. Кандай гана сүйлөм болбосун, ушул 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клетканын ичине кирет экен любой сүйлөм. Мен силерге азыр мындай оюн уюштурайын да. Ким мага ушул 9 клетканын ичине кирбей турган сүйлөм түзүп берсе, английский курсун 1 айга бекер беребиз. Кана? Так, барбы ошондой эле? Мага эмеге жазгылачы? Чатка. Ким? Мисал үчүн сүйлөмдөрүңөрдү жазгылачы, мен бир сыйра көрөйүн. Ушул 9 клетканын ичине кирбеген ойду айткыла да. Мисал үчүн силер ушундай ойду айткыла. Ушу 9 клетканын ичине кирбей калыш керек да. Силер сүйлөмдөрдү жазгыла. Мен болсо азыр ушу клеткаларга киргизип берейин. Любой сүйлөм жаза бергиле. Мен окуп туруп киргизейин. I am reading a book дейт. Мен китеп окуп жатам дейт. Бул учур чакка кирет мына. Бул жакта мисал үчүн I am деген, мол am деген мисал үчүн go деген бар да. Am деген ушул этиштин бир түрү, go деген сыяктуу элечи. Анан reading деп атат. Reading деген бул окуп жатуу деген бул эме да. Бул жакка кирип калат экен. Reading деген окуп жаткан деп которулат да. Ошондо I am reading десе мен окуп жатам деп которулуп калат. Бул учур чакка кирет экен. Так, жакшы. Copybook is black дейт. Copybook is black дейт. Ошол am деген бул нерсенин абалын көрсөткөн этиште. Этиштер эки түргө бөлүнөт да. Кыймыл аракетти билдирген этиштер, анан абалды билдирген этиштер депчи. Ошондо I am reading дегенде адамдын окуп жаткан абалын билдирип турат да, бул am. Ошондой эле copybook is, мисал үчүн, copybook is black дейт, мисал үчүн. Ал сүйлөмдү ала турган болсок деле, могу жакка he, she деп эле жазып коюп турмун. Мен негизи бул жакта it дегени дагы бар да. He, she, it.
мына he, she, анан it болот да. It деген бул нерселерге. Анан copybook деген бул нерсе болгон үчүн it'тин ордуна кете берет. Is деген бул этиш, анан black. Black деген бул ошол абалы кара болуп турган абалы. Демек, бептер бул кара. Бул дагы учур чакка кирип калды мына айткан сүйлөмүңөр. Так, the flower is still beautiful дейт. Гүл дагы эле аябай жакшынакай дейт. Is болуп аткан үчүн, демек ал дагы ушул учур чакка эле кирип калат экен. Көрдүңөрбү? Оңой эле экен. Мына кандай дагы сүйлөмдөр бар экен. Болду, мына любой сүйлөмдөрдү айта турган болсок, ушул 9 варианттын бирөөнө кирет экен. Эми мен сиздерге бул өткөн сабакта өткөнбүз, бирок эми муну ошо боюнча калып калбайт. Ар бир сабакта ушуну бышыктап турушубуз керек. Сиздер менен бир 5, 6, 7 сабак өткөндө уже каалаган оюбузду айткандай болуп калышыбыз керек да. Эмнени айткыбыз келип атса, биз кичине ойлонобуз дагы, таблицаны элестетип, келер чактабы, учур чактабы, өткөн чактабы, анан суроолубу, жөнөкөйбү, таңгычпы деп ойлонобуз дагы. 9 клетканын бирөөсүндө болот. Анан формуласын эстейбиз дагы, этишти коебуз, айтабыз. Болду, оюбузду билдирет экенбиз. Эми суроолорду бергенде, мисалы үчүн суроолуу формасы, таблицанын суроолуу формасы келер чак, учур чак, анан өткөн чак болуп атат. Ошол жагын карайлы. Себеби учур чакта эмне болот дедик? Do менен башталат дедик, Do менен башталат дедик. Мисалы үчүн do I, do you, do we, do they. Андан кийин he, she'ге болуп калса does болуп калат, Does he, does she болот экен. Анан этиш, мисалы үчүн go. Do I go, мен барамынбы? Бирок бул суроолуу сүйлөм жетишсиз болуп калат экен дагы, бизге атайын суроолор керек болот экен. Атайын суроолор булар who, ким. Мен бияка суроону жазбай эле коеюн азыр. Бул who, what. Эмне, кандай, кайсы, Андан кийин where, каерге, каерде, каерден. 3 түрдө которулат. Көрдүңөр? Бул эмне, кайсы, кандай деген 3 мааниси бар болуп атат мунуку. Where дегендики дагы каерде, каерге, каерден. Сен каерден болосуң? Сен каерге баратасың? Сен каерден келатасың? Көрдүңөрбү? Ошонун бардыгына эле where. Андан кийин why деген бар. Why деген эмне үчүн? Why, эмне үчүн, эмне себептен, Андан кийин how many деген бар. How many деген бул канча, анан how much деген бар. Бул дагы канча деп эле которулат экен. Бул тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Who, what, where, why, how many, how much. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бул атайын суроолор деп коет. Специальные вопросы. Мисалы үчүн, ушуларды берүү аркылуу биз өтө көп маалымат ала алат экенбиз да. Анан адамды көп сүйлөтө алабыз да. Мисалы, келер чактын формуласын дагы жазып коеюн бияка. Значит, мындай болуп турат. Will кетет, will кетет. Анан өткөн чакта болсо did менен баштайбыз, Анан will I, will you, will we, will they, will he, will she, will it. It'ти да кошуп коелу дедим, Бул жакта эле ошондой. I, you, we, they, he, she, it. Анан бияка ошол этишибиз бар. Go, Анан go. Эми карайлы. Who дейт, Who деген бул ким? Мисалы үчүн сен эртең ошко ким менен барасың? Сүйлөм, мына. Сен эртең ошко ким менен барасың? Мына сүйлөм. Узун сүйлөм болду.
Эми кара көргүлө, которсок болот экен. Ким которуп берет? Так, Рыскүл. Кана которуп бериңиз бизге. Tomorrow will you менен болгондо with болобу? Ооба, with болот. Ошондо with аягына коюла салчы. With Ошондо ким менен болгондо ким деген кайсы болуп атат? Who болот? Who менен баштайт экенбиз. Мына сүйлөм орун тартиби ушундай кетет, көрүңөрбү? Who will эртең кетеби? Жок, биринчи эртеңди кое туралы. Биринчи мону айткандан кийин могу формуланы айтып алышыбыз керек. Андан кийин анан коебуз калганын. Who will you go to Osh with tomorrow? Who will you go так. Who will you go to Osh with? Да? With аягына коюп койсок болот. Аягына. Ким менен барасың? Же болбосо with'ти башында деле айтса, with who десе да болот да. With who will you go to Osh? Же болбосо who will you go to Osh with? Ошондо who with деген ким менен болуп калат экен да, көрдүкпү? Эмне, значит, сен эмне сатып алайын деп атасың? What will you купить? Сатып алуу этиштерде кандай эле? Мен эстетип коеюн, buy деген этиш. Сатып алуу. Buy. Who will you buy? Жок. What will you buy? What will you buy? Болду. Мына сен эмне сатып алайын деп атасың? Эч нерсе десечи. Эмне дейсиң? Isn't. Nothing дейсиз. Эч нерсе деген эмне экен? Nothing. Эч нерсе. Эмне ишиң бар десечи? Билбейм. Эмне сатып алайын деп атасың десе, эмне ишиң бар деп койсок, эмне болот анда? Эмне ишиң бар деген? It's not your business. It's not your business, да? Ишиң болбосун деген сөз да. Мындай нежный, жумшак, культурный айткан жолу ушундай. Ишиң болбосун деген сөз, Баары жазып алды болуш керек, ушул сөз бизге керек деп. Так, жакшы, көрдүкпү? Которуп атабыз. Кол көтөргүлө, дагы мен уруксат берейин. Так, Акманайдан сурайлы, Так, Акманай, кийинки сүйлөмдөрдү которуп бериңиз бизге. Сенин канча сомуң бар? Микрофонду жандыралы, Акманай. How many do you Так, мындай болот. Money болот? Ошо, мындай да. Мо how many менен how much айткандан кийин ошо эмнени сурап атса, ошону айтышыбыз керек да. How many you How many? Канча сом бар? Сенин канча сомуң бар? How many? How much болот? Бул жер how much бул сомду сурап атабыз да. Сом чектелүүлүү да адам чөнтөгүндөгү. Ошон үчүн how many soms дейбиз дагы, анан сенде бар дегенде эмне дейбиз? Do you have? How many soms do you have? Ишиң болбосун десечи эмне дейт экенбиз? Ишиң болбосун. Ооба. Knows this. It's not your business. It's not your business. Мен бул жакка жазып бербедимби? Канча сомуң бар десе, it's not your business, ишиң болбосун деп, Так. Кече күнү сен каерге бардың?
Keçе günü. Keçе günü деген биринчи айтам багай? Ооба, жок, эме болот. Мындай болот. Биринчи, эмне кылып ойлонушубуз керек? Баруу деген сөздү табышыбыз керек да. Биринчи, кыймыл аракетти билдирген сөз. Англисчеси кандай болот ошондо? Баруу. Баруу. Go to. Go болот, Эми кече күнү дегенди убакытты билдирген сөздөрдү колдон келишинче сүйлөмдүн аягына эле койсоңор жакшы болот да, сулуу угулат, ооз угулат. Кана эми баштадык. Кече күнү сен каерге бардың? Биринчи кайсы айтылат? Where will they go to? Мына ойлон. Ой, кайсы чакта болуп атат? Кече. Анда кайсыны колдонобуз таблицадан? Go, went. Ортосунбу же үстүнбү же астынбы? Go to. Жок, мен суроомо жооп бергиле. Ой, кайсы чакта болуп атат? Өткөн чак дедик. Анда биз үстүн колдонобузбу, ортосунбу же астынбы деп атам? Ортосун. Ортосу кайсы чак эле? Ортосу өткөн чак. Ортосу учур чак. Мына өткөн чак асты болот. Демек, мо астындагы формуланы карайбыз. Where, андан кийин where'ден кийин эмне кетиш керек экен? Where did you go to? Where did you go? Кече күнү деген сөзүбүз кандай эле? Tomorrow. Yesterday, yesterday. Так, чатта окуп коеюнчу. Where did you go tomorrow? Tomorrow эмес, yesterday болду, Went'ти айтпайбыз, суроолуу формада. Where did you go? Yesterday болду, How much болбойбу дейт. How much болбойт, себеби жанагы акчага келгенде сом, сенин акча, сенин сомуң деп атпайбы? Ошондо адамдын чөнтөгүндөгү акча эсептелүү эле болот да. Чынбы? Ошол себептен how many soms деп сурайбыз. Бирок силер ойлоп атасыңар да, бизди how much деп үйрөткөндө. Ал туура, бирок баягы ал money деген сөз менен колдонулса. How much money do you have деп сурайбыз. Канча акчаң бар? Же канча сомуң бар десе, how many soms do you have? Көрдүңөрбү? Ошондо эки түрү тең туура болот дагы, Эки туура болгондо, бирок туура колдонуш керек да. Мына бул жактан дагы Абдул Хафиз дагы ошону айтып атпайбы? Мына мисалы үчүн мен экөөнү тең жазып берем да. Мына how many soms do you have? Do you have? Андан кийин how much money do you have? Мына көрдүңөрбү? Ошондо экөө тең туура болду, бирок бул жерде soms деген сөз колдонулуп атат. Soms дегенде s мүчөсү көптүк түрдү көргөзүп атат. Money деген сөз, money, бул акча деген түшүнүк өзү саналып бүтпөгөн нерселерге кирет да. Бул баш аягы жок деген сөз. Бирок адамдын чөнтөгүндөгү акча болсо, ал санала турган эле нерсе. Ошондуктан ситуацияга жараша. Мисалы үчүн карасаңар, сууну мисалы үчүн санай албайбыз деп да айтышат да. Бул жакта ошо мурунку грамматика боюнча да үйрөнгөндөр болот да, ошолорго мен кененирээк түшүндүрүп кетейин. Сууну санай албайбыз, бирок литр менен санаса болот. Ошондо канча литр дегенде how many liters деп айтабыз, анан суу канча десе how much деп ушинтип айтылат экен, түшүнүп алдыңарбы? Так. Андан кийин Where did you go yesterday дейт, Ооба, ошондой болот. Так, суроо жокпу? Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү, Анда бул суроолорду мына так, мен дагы бир ойду айтайын. What'ты так, кой тургула мындай кылалы. Сен эмне дедиң десекчи, эмне дедиң? Кече күнү сен бейшаккан эжеге эмне деп айттың десек кандай болот? Суроо, мына сүйлөм. Кече күнү
Keçе günü sen Beyşekan Ece'ge ne dep ayttың? Так, эмне деп айттың дейт. Ең оңой жол не деп жооп бериш керек? Комментарийге. Так, қана комментарийлер бар бекен, көрөлчү? Так, what did you say to Beyşekan Ece deydi? Yesterday deydi. Тура. Так, ким жазды? Карайынчы да бир жолу. Так, Абдулхафиз екен, Абдулхафиз отличник окшойт, берген суроолорунан да байкап атабыз уже. Адамдын ким экенин билиш үчүн берген суроолорунан билип кой дейт го. Ошо менен макулсуңарбы? Так, Айткүл Саматова микрофонду жандырып которуп бериңиз. Так, иштебей атат окшойт, Так, Рыскүл. Так, кандай болот ошондо? Кайталап коесузбу берсе? Кече күнү сен Бейшеқан Эжеге эмне деп айттың дейт. Where did you say? Where did you say? Жок. Where деген кайер eкен? What did you say to Beyşekan? What did you say to Beyşekan Ece yesterday? Эже деген сөздү которбойбузбу? Так. Sister. Бейшеқан sister деппи? Американисттер улууларын эже деп айтпайт алар. Не дейсиз анда? Динара, what did you say to Бейшеқан Эже болот да? To. Say to. Бирөөгө кайрылса, бир мындай багыт болсо to менен айтышыбыз керек экен, Так, агай сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби жөнүндө кененирээк жакшылап түшүндүрүп бериңизчи дейт. Сүйлөмдөгү орун тартиби тууралуу мына ушул. Эң биринчи таблицанын ичин билишиңер керек. Мына көрдүңөрбү? Мына орун тартиби ушул болуп атпайбы? Мына will you go? Мына бул очогу да. Бу суроолууда. Жөнөкөйдө болгондо баягы таблицанын ортосун карайсыңар. Таңгыч болгондо ошолор биринчи айтылат. Анан убакытты билдирген сөз аягында айтылат. Болду. Анан баягы атайын суроолорду берсек, мына алар эң биринчи айтылат экен. Мына ушул сүйлөм орун тартип ушундай англис тилинде. Эң жөнөкөй экен, көрдүңөрбү? Ошондо дагы силер менен кичине машыгышыбыз керек болуп атат. Анан дагы үйрөнөт окшойсуңар. Мен бүгүн баягы экинчи таблицаны да үйрөтөйүн деп аттым эле, ага дагы убактыбыз жетпей калды. What did you say to Miss Бейшеқан дейт, Miss дегенде бул эме болуп калат. Эки S болуш керек да, Miss деп айтылат. Жол болсо мындай болуп айтылат да, Miss деп окулат бул. Рсы бар болсо Miss деп окулат. Мунусу болсо Miss деп окулат. Ошондо бул күйөөгө тийген чоң эжелер, бул болсо күйөөсү жок, ошол бойдок жаш кыздарды Miss деп коет, күйөөсү жок болсо. Беркиники ооба. Демек, Айткүл Нурбаева жакшы вариант берип атат. Мына чоңдорго ошол сый урматты көрсөтүү маңдайында Miss Lady деп кайрылса болот экен, бирок алар эже дебейт экен бизге окшопчу. Биз эже, байке, дагы эмне мырза, азыр акыркы күндөрү мырза деген сөздөр дагы көп колдонула башталды. Айым мырза дегендерчи. Байкасыңар, ошону көп байкай баштадым, кийинки күндөрү көп сүйлөй башташты.
Аларда ошондой жолдор менен кен туура. Бирок биз мисалы эки кыргыз англисче сүйлөшүп атса, анда миз бейшакан дебей эле бейшакан эже десе боло берет да. Себеби экөө тең эже эмне экенин түшүнөт да, чынбы? Биз ситуацияга карайбыз да. Эже деген сөз эже деп айтылат. Анан американецтерге деле бейшакан эже деп туруп, анан эже деген сөздү түшүндүрүп коюш керек да. Бул улууларга сый урмат катары ошол миз дегенди түшүндүрөт. Миз деген кыргызча айым болот, анан бейшакан айым бул мындай эме да, официалдуу тааныбаган кишилер, чоң кишилер бири-бирине ошондой сый урмат менен. Бизде бат эле таанышып алып эле 5 мүнөттө куда чыгат дагы бири-бирине кандайсың деп эле анан сүйлөшө берет да. Биздин маданият бир аз башка да. Ушундай нюанстар бар. Анда кыскача мен бүгүнкү таблицаны кичине көрсөтүп коеюн. Дагы практика кылабыз силер менен, Бүгүнкү болсо мени мага, сени сага, мени менен, мен жөнүндө дегендерди билишибиз керек болуп атат да. Ошондо мисал үчүн I мен болсо, you сен, we биз, андан кийин they алар, he ал, she ал болуп атат да. Ошондо бул ким деген суроого жооп берип атат да, чынбы? Ким? Анан кимге дейт? Кимге? Мага десе me. You болсо you боюнча калат, we болсо us болот, they болсо them болот. Кимге болгондо? Them, to'su бар да. To me, to you, to us, to them, to him, to her. Kimge dedi? Так. Kimge дагы кандай бар эле? Kimge, kimdi бар, kimdi табыш керек. Анда жөн эле me болот, you болот, us болот, them болот, him болот, her болот. Анан ким менен болсо, ким менен. Ким менен болсо анда with me, мени менен, with you, сени менен, with us, биз менен, with them, алар менен, with him, аны менен, with her, аны менен. Анан ошондо ким жөнүндө деген бар, мен бул жагынан жазып коеюн, Ким жөнүндө. Ким жөнүндө болсо, about me. Мен жөнүндө. About, так ошондо me, you, about us, about them, about him, about her. Бардыгын эле about болот экен мына. Кыскартып, мына. Алар мен жөнүндө сүйлөшүп жатышат, They speak about me. Мен сени менен барам. I will go with you. Мен аларды жакшы билем. I know them very well. Мына ушинтип буларды силер жатташыңар керек. Видео сабакты кайталайсыздар, сөзсүз. Ошол таблицаларды машыгалы. Анан ушул таблицаларды бүткөндөн кийин Раймонд Мёрфи китебине киришсек, кыйналбастан жакшы үйрөнүп кетет экенбиз. Так, кимде суроолор бар? 1-2 мүнөт убакыт бар. Суроолоруңузга жооп берейин. Анан экзамен тапшыра тургандарыбыз бар биздин окуучулардан, Экзаменге даярданыңыздар. Азыр экзамен алам. Айгүл эже тапшырмак. Анан Рыскүл тапшырам деген, Так, суроолор жокко дейм, же барбы? Кана суроолоруңуздардан бергиле.